Assalamu алейкум кыргыз элим, саламатсыздар токтогуттар. Менин атым Болотбек. Мен азыр Фин полициянын жетекчисине Сыймык Жапкеевке видео кайрылуу жазып атам. Колуңуздардан келишинче бөлүшүп коюңуздар. Анткени биз көтөрүп аткан маселе бул элдин маселеси, бул жеке маселе эмес. Урматтуу Сыймык Жапкеев, буга чейин сиз элдин жөйлүү маселелерин көтөрүп, мамлекеттин ичиндеги ири коррупционерлердин кустурам, булардын мен кандайдыр бир жооптуу кызматтарга келсем токтобостон кылмыш ишин козгоп, миллиард деген долларларды кустуруп койгом деп аябай элди үгүттөгөнсүз. Биз сиздин ошол чоң казап деп баштаган жолуңузду жактырып, биз дагы Токтогул районунда прогрессивдүү жаштар чогулуп, видео обращениялар кылып, ушу коррупционерлер менен күрөшүүгө биз дагы бел байлаганбыз. Бирок тилекке каршы сиз айтып аткан 500 гектар жер бүгүнкү күндө Тайырбек Сарпашев артка кайрып берди деген бул суу кечпеген калп. Мен сизге айтат элем, бул 500 гектар жер илгери эле Сарпашевдин жайыт маселеси болуп турган, арендага алган, ал илгери эле берилген жерлер, жана ошондой эле аны берсе деле ал тоонун боорундагы жерлер. Мындайча айтканда, сиз койлорго жер алып бердиңиз, бирок адамдарга жер алып бере элексиз. Андан сырткары 30 гектар жерди айттыңыз. 30 гектар жериңиз көтөрмө деген айылда, ал айылда суу барбаган деле жер. Ал жерлердин кереги жок. Эң ири дегенде Тайырбек Сарпашевдардын үй бүлөсү ээлик кылган имараттар бүгүнкү күндө орчундуу маселелер жаратат. Биз сизге кайрылып келатабыз. Токтогулдун автобекетин, жана ошондой эле камхоз, бут комбинат, кыргыз үйү, эми санап берсем сан жетпейт. Ошондуктан бизге мамлекеттик жерлер, жеке менчикке өтүп кеткен жерлерди районго кайтарып беришиңиздерди талап кылабыз. Себеби биздин район дотациядан чыккан, бирок 44 айыл бар. Ар бир айылды кошкондо где-то бир миллион сомдон болсо, 44 айылыбыз 44 миллион, центрибиз бир 45 миллион, болжол менен 100 миллион сомдун айланасындагы бюджетибиз бар. Биз өзүн башкаруу район, өзүн башкаруу район болгондуктан бюджетибиз 100 миллион сом. Бирок бул бизге жетишсиз. Анткени калктын саны күндөн күнгө өсүп атат. Ошондуктан биз өзүбүздүн жеке менчик жерлерди, мамлекеттик жерлерди жеке менчиктен артка кайруу маселелерин көтөрүп атабыз. Урматтуу Сыймык мырза, биз эл сизге чоң үмүт артканбыз. Сиз ошол эле чимкириктер деп, чимкириктер эч качан иш кыла албайт дегенсиз. Бирок мына сиздин Фин полицияга барганыңызга туура 2 ай, 3 ай болуп калды окшойт. Бирок сиз дагы элдин үмүтүн актабай атасыз. Сиз айткан Сарпашевдин байлыктары бул өзүңүз айткандай чепуха. Сиз эң чоң нерселерин айткан жоксуз. Ошондуктан эгерде сиз жаштарды кабыл алып, жаштардын маселелерин көтөрбөсөңүз, өзүңүз лапшагон атка коносуз. Урматтуу Сыймык Жапкеев, же сиз билбейм, депутаттарга Жумалиевди айттыңыз эле, Жумалиевди иммунитетинен айрылтыш керек дейсиз. Андан кийин ушу миллионерлерге, миллиардерлерге өзүңүз айткандай мунапыс жарыялап койдуңуздар. Бул эми коррупционерлерге, мошенниктерге мындайча айтканда скидка кылып койдуңар силерчи. Аларды жоопко тартпаштын айла амалын ойлоп таап атасыңар. Бул туура эмес. Райым миллион камалат дедиңер. Ал камалган жок. Эми Сарпашты мен 2 мүнөттө кустурам. Жада калса Токтогулдун эмессиз, мамлекеттин карызын кутултам деген сөздөрүңүз бар болчу. Жигиттин сөз өлгүчө өзү өлсүн дейт. Сиз эгерде сөзүңүзгө турбасаңыз, сиз нак лапшагон атка коносуз. Ошондуктан Сыймык мырза, Сарпашты камаш үчүн сизге конституцияны өзгөрүштүн кереги жок. Сарпашты камаш үчүн элдин үнүн угуш керек. Элдин далилдерин кабинетиңизден чыкпай отура бербей, эл айтып атат, акчаны алып отуп жарылайын деп, эл айтып атат болчу, жарылайын деп башы көтөрө албай, же болбосо ичип кетип больницага жатып калды деген дагы ушактар тарап атат. Ошондуктан эгерде ушул сөздөр калп болгон болсо, тез аранын ичинде Тайырбек Сарпашев жана анын үй бүлөсүн жоопко тартуу керек. Биз кыргыз эли жана анын ичинде Токтогул эли күтүп атабыз. Биздин үмүтүбүз сизде чоң болчу, бирок тилекке каршы сиз дагы саясий сасык оюндарга кирип алып, өзүңүздүн айткан сөздөрүңүздү аткарбай атасыз.
Мына сизге катарынан санап берейин. Жаштарды кабыл алыңыздар. Менин атым Болотбек. Мен сизге буга чейин дагы барганбыз. Жада калса сүрөттөрүбүз бар сиз менен түшкөн. Бирок бүгүнкү күндө сиз дагы кандайдыр бир мясорубкага түшүп алдыңыз. Элдин үнүн укпай атасыз. Бүгүнкү күнү угуп атам, ТЭЦ маселелерин көтөрүп атасыз. ТЭЦ маселесине чейин сиз ошол ири коррупционерлерди кустурсаңыз, биз сизге ыраазы болмокпуз. Биз сизди колдомокпуз. Эгерде ушул темп менен кете турган болсоңуз, сиз шайлоого даярданып аткан бир кадамдар кылып аткан болсоңуз, Токтогул районунда сизди эч ким колдобойт. Мен сизге ачык айтып коеюн. Ошондуктан сиздин жоопту күтөбүз биз. Официалдуу пресс-конференцияга чыгып, Сайырбек Сарпашев боюнча кандай иш-чаралар колдонулуп атат, сиз бизге жооп бергенге тийишсиз. Токтогулдун эли күтүп атат. Токтогулдун элдери мындан кийин алданбайт, жаштар алданбайт. Ал жаштарды биз ойготобуз, Кудай буйрса.